жанагы байпакка мас тартуу, байпак эмес, мына жаңы чыккан мыналар го, билсең? Ооба, мына Москвадан чыгып атат, көрдүңөр да бардыңар, Анан ошонун ичинде Бисмиллахир-рахманир-рахим, мынагы Москвадан чыгып аткан атайын жанагыдай байпак сыяктуулар жабырап деп коет. Момунда көрдүңөр баарыңар, интернетте чыгып атат бардыгы. Момундай болуп путка кийсе боло турган. Анан аябай мындай кымбат баштар менен экен, Москвадан чыгат экен. Анан ичинде мындай китепчеси бар. Китепченин ичинде англис жана орусча жазылынган. Биринчисинде айтат, мунун 4 шарты бар. Маанилүүлөрү биринчиси антибактериальный дейт. Экинчиси суу өткөрбөй турган, үчүнчүсү жылуулук сактап турат, кургак кылат, төртүнчүсү эс алат бут дейт. Анан шамал өткөрүп турат, айтор немелери бар да. Анан бул суу өткөрбөйт дейт. Ошол эле учурда ушуну өзү менен бассаң 5,5 километр андан көпкө чейин кепит жок чыдай берет экен. Ушунун өзүн кийсең, басып да көрсөтүштү өзлөрү, интернетте жүрөт. Ушунун өзүн кийип алып бассаң 5-6 километрге чейин, андан да наракка чейин жыртылбай кете берет, эчтеке болбойт экен. Андан кийин бутка кийгенде ошо калыңдыгынан буттан шыпырылып түшүп кетип калбайт. Байлабай туруп кийсең, түшүп кетип калбайт экен. Жанагы томукту кадимкидей жабат экен. Хуф шар'ий деп коет. Бул тизеге чейин эмес, биздин кыргыз маасылар узун болот го. Жанагы буттун жанагы кызыл ашыгы бар го. Ошол жабылса эле бизде маасы эсептеле берет да. Хуф шар'ий ошондой болот. Анан ушул боюнча суроо берип атышат, ушул кандай шарият боюнча ушуга мас тарса болобу, болбойбу? Анткени кээ бирлер көрүп алып, эми көбү түшүнбөйт. Анан бул деген тиги эме салафилердики, псевдо салафтар, палан түкүндөр, анан ушуга мас тарса болобу, жокпу деген пикир айтылып, мына Кореядан мусулмандар сурап атышат. Анан деги эле муну айттык көп боюнча. Бул боюнча фатва чыккан. Фатва каяктан чыккан? Фатва Түштүк Африкадагы Дюбанди алымдарыбыз бар. Ошолордон чыккан, орусчага которулган. Ал китепче менде бар. Анан эми ал адамдарды көбү биздикилер тааныбайт да, болбосо алар ошол Ханафи мазхабынын чоң муфтилери да. Анан бул боюнча көп алымдар өздөрү мас тартып жүрөт, бирок элге айтсак, эл эмне деп ойлоп калат деп, авторитет түшүп калат деп унчукпай койгондор дагы бар. Анан ушул боюнча биз Хидая деген китептен окуп берелик. Байпакка тартылган мастын шарттары жана Ибн Абидиндин хашиясы бул Хатиматул Мухаккикин, ушунда кандай айтылган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мындай дейт Хидаяда, урматтуу бир туугандар. قال ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون مجلدين أو منعلين. Абу Ханифа айтат, байпактарга мас тартууга болбойт. Бирок байпактар дейт экөө тең териден болгон болсо, жалаң териден болгон болсо, же таманы териден болуп, калган жагы кездемеден болсо, ушул болот деп Абу Ханифа айтат дейт. Вакала имам Абу Юсуф, имам Мухаммад айтат, яжузу иза кана сахинейни, эгер ошол мас тарта турган байпактар калың болгон болсо, ал болот дейт. Ал болот дейт. Иза кана сахинейни ла яшиффанил маа. Эгер ошолор сууну өткөрбөй турган болсо, жанагы байпакка мас тартканда астына суу өтпөй турган болсо, ла яшиффанил маа, бул болот дейт. Лима рубия анна набия саллаллаху алейхи ва саллам масаха ала жаврабей, анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламдан байпакка мас тарткандыгы тууралуу хадис келет. Ошол хадис калың байпакка мас тартылган деген сөз болот дейт. Хадис Ибн Мажада, Тирмизиде, Абу Даудда, Муснад Ахмадда келет. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ إِذَا كَانَ ثَخِينًا. Анткени тетигинде калың болгон болсо дейт, анда ошону кийип басканга мүмкүн болот дейт. Өзү менен басканга мүмкүн болот дейт. وَهُوَ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْبَطَ بِشَيْءٍ فَأَشْبَهَ الْخُفَّ. Анткени калың болгон байпак бутка кийилгенде, бутка жип менен чырмап байлабастан туруп, өзү кийилип туруп, өзү түшпөй турган болуп, бутта бекем тура турган болсо дейт. Демек бул фашбахал хуффа, маасыга окшошуп калды. Демек маасынын өкүмдөрүн ала бериш керек дейт. Валаху, Абу Ханифа айтат, аннаху лайса фи ма'нал хуффи, жок, бул байпак маасыдай болбойт дейт.
لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا أن إذا كان منعلا. Жоқ, аны менен басканга болбойт, бирок түбүндө кепичи болуп, түбүндө жанагыдай терини каптап койсоң гана басса болот, өзү менен басса болбойт деп Абу Ханифа айтат. Ва хуа махмилул хадис, жанагы байпакка мастарса болот дегенде байпак астына тери төшөлүп койгон байпак деп хадис үчүн түшүнөт дейт да. Анан башка китептерде айтылат, Абу Ханифа өлөрүнөн 3 күн мурда ошондой калың байпакка мастартканын көрүшөт. Siz buga qarşı çıgat elеңiz go. Sahibi mastarsa bolot deyt ele, siz mastarsa bolboyt deyt elеңiz go dese, adamlar aytat, talaş bolup ketip. Biri aytat, Abu Hanifa kaytты deyt oyundan. Abu Hanifa sahibinin sözüne kaytты deyt. Köpçülük alimler, azçılık alimler yok, Abu Hanifa kaytkan yok. Bирок зарылчылык маселесинде башка бирөөнү маскабын алганга дурус болгон сыяктуу эки шакиртини маскабын карманды дейт. Кандай болгон күндө дагы ва анху аннаху ражаа ила каулихима. Абу Ханифа дейт, ошол экөөнүн маскабына кайткандыгы айтылат, ва алейхил фатва, сахибейинин сөзүнө фатва берилет дейт. Тагыраак айтканда, эгер байпак деген бутка кийгенде жанагы өзү шыпырылып түшүп кетпей турган болсо, өзүнчө койгондо тура турган шарт эмес. Бутка кийгенде байланбаган себептен, өзү калыңдыгынан буттан шыпырылып түшүп кетпей турган болсо, жана ошону менен сапар басала турган болсо, жана ошол нерсеге мас тартканда суу өтүп кетпей турган болсо, албетте жыртыгы жок болсо, бул масындагы шарты, анда мас тартат. Ва алейхил фатва, ушуга фатва берилген деп сахибил хидая тасрих кыла турбаттı бир тууганым. Хидая биздин муътабар китептердин бири. Андан кийин Ибн Абидинде урматтуу бир туугандар хашияда айтат, мындай деп айтат бул жерде. Канча баш керек деген бихайсу ямши фарсахан дейт, матында келет. Яни сапарга дегенде сапар экиге бөлүнөт. Сафар шар'и, сафар урфи. Сафар шар'и 90 километрден көбү болсо, сафар урфи бул бир фарсах жана андан көбү. Ал эми бир фарсах деген бул 5,5 километрден нары кетет деген сөз. Ошого 90 километр шарт эмес, а муну жана айтып аткан байпакты ошол телевизордо көрүп атат. Атайын 6 километр басып, анан жыртылбаган далилдеп беришти. Анан суу өтпөгөн далилдеп беришти. Жана бутка кийгенде буттан шыпырылып түшпөгөн далилдеп беришти. Жана кызлаштан жогору турган далилдеп бергенден буга мас тарткан толук болот. Урматтуу бир тууганым, Ханафи мазхаб шартына толук түрдө туура келет. Валлаху а'лам бис-саваб. Азан айтабыз.